Саламатсыздарбы кыргыз элим, амансыздарбы, калай калк? Бүгүн биз Момбеков айыл өкмөтүнө караштуу Бостон айылынын жашоочусу Стамова Сапаргүл эженин үйүндө жардам көрсөткөнү келдик. Бул эжебиз ушу жалгыз бой эне экен. Ошол балдары 3 уулу бар экен. Анын арасында ушундай ГЦК болуп төрөлгөн балдары бар экен, жана ошондой эле Майк дагы келини бар экен. Биз маалыматыбыз боюнча эжеке өзү дагы ошо омурткасынан операция болуп азыр инвалид экен. Мындай айтканда жеңил гана иштерге жарайт экен. Ушундай маалыматтарды тактап туруп ушул эжеге жардам бергени чечтик. Бүгүн биз Аль-Фалке эжелер алып кайрымдуулук фонд ушул Сапаргүл эжебизге жашоо, күнүмдүк жашоо тиричилигине керек болгон продукцияны алып келип отурабыз. Ошо мына көрүп койсоңуздар, мындай үй шартына керек боло турган нерселердин баарын алып келдик. Ошону менен бирге ушул сөз кезегини Сапаргүл эжеге узатсак, сөз өзүңүздө эжеке. Хош келипсиңер. Мен 2010-жылы жыгылып, омурткамды сындырып, операция болуп, ошол жеңил иштерге эле, оор иштерге жараксыз болуп, балам 5 айлыгында ооруп калып, ДЦП менен ооруйт. Ошол күнгө чейин алган пенсия зар уколдоруна гана жетет. Анын бир колу инвалид келиним бар, анын да пенсиясы өзүнө гана жетет дары уколдоруна. Азыр бир баласы бар. Урушуңуз боюнча эжеке, кечиресиз, сөзүңүзгө аралжы. Ушул үйүңүздө дагы кредитке бүтүлгөн экен. Ошол кандай кылып, кандай жолдор менен төлөп атасыздар, ошону дагы айтып Ошол кетсеңиз. үйдү дагы ушул инвалид баламдын атынан алганбыз участканы. Анан ошол кредит алып, 2 жылдан бери ушул кредит алып, кредит менен тургузуп алсам, ошол соңдо кредитти төлөйм деп Бишкекте иштегенмин. Келиним ошо колдук келиним дагы ошо менин алдымда эле күйөөсүн алып барып келсин деп баласы менен Бишкекке жөнөттүм. Сиздерге дагы ыраазы болсом. Андан кийин ушул Сапаргүл эженин жакын кошуналарынын эжелеринин бири ушул эжекебизге дагы сөз узатып койсок. Мен Бечелова Батмамын, Момбеков айыл өкмөтүнүн Бостон айылында тургунумун. Менин дагы бир тууган сиңдим бар. Мен өзүм опеконсумун сиңдиме. Менин колумда ошол сиңдим постельный режим, сүйлөбөйт, көзү көрбөйт. Пенсиясы 5000. 4000 пенсия алам, 1000 сом услуга алам. Ушу менен тирилик өтүп атат. Больницага жаткызайын десе, больницалар андай ооруну, доктурлар андай ооруну ала албайбыз дешти. Бирок акимге кайрылсам жаткызып беребиз эже деди. Аким жардам беребиз дешти. Ушул сиңдим азыр үйдө жатат. Анан кошунам чакырып, келиңиз бияка кичине эме жардам фондулар келди эже дегенин. Ошо сиздерге дагы рахмат, ошончолук алып келип, кайрымдуулугуңуздарга ишиңер ийгиликтүү болсун. Дайыма ушу эмне тилесеңер, тилеген максатыңарга, оюңарга жетип жүрүңүз. Рахмат ушул колуңарга. Мен Устамбаев Канат. Рахмат айтып коеюн. Рахмат. Анда биз сөз улантсак, ошону менен эле чектелбестен дагы да колубуздан келишинче жардамдарды бере беребиз демекчимиз. Эжеке эч кандай не кылбаңыз, муңайбаңыз, баары жакшы болот. Кудайым кааласа, мындай фонддор дагы да сиздерге жардамын көрсөтөт деген тилектемин, үмүттөмүн. Мындай айтканда эч качан кайгырбаңыз, дагы да баары жакшы болот. Дагы да мындай байкебиз келди, кошуналары ушундай сөз сүйлөп койсоңуздар. Жакшы. Тиришер. Дагы жүрөбүз. Бар жокто. Мейли анда дагы да болсо сөздү сүйлөсөк.
Эмне демекчимин, дагы ушундай элдин арасында ушундай сөздөр жүрүп атат, фонддор мындай жеп коет, ичип коет деген ушундай сөздөр жүрүп атат. Андай терс маалыматтарга эч качан ишенбеңиздер. Ушундай фонддор ушу жанагындай жетишпеген, ушундай инвалидность алган ушундай адамдарга биз колубуздан келишинче жардам беребиз. Мына бүгүнкү күнү ушул Сапаргүл эжебизге колубуздан келишинче жардамыбызды бердик. Рахмат силерге дагы. Ошо айыл өкмөтүбүз Жамиле эжеге дагы, айыл башчыбыз Мурат акага дагы рахмат. Алар дагы колунан келишинче жардамдарын аябай берип турушат. Силерге дагы рахмат. Айым ишиңерге ийгилик. Дайыма Кудайым колдоп, ушинтип